Assalamu alaikum qadırlı mekendештер. Sizler menen күн сайын bir hadis dolboru бүгүн бузукулук. Зына ойноштукту сен өз жакындарыңа каалайт белең деген темада hadis айтат. Угабыз. Абу Умама радиаллаху анху риваятлан hadiste bir жигит пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга келип, "О Аллахтын элчиси, мага зына кылууга уруксат бериңиз" деп сурады. Ошондо адамдардын баары сага жабалакташып, сага бале болсун деп жемелеп киришти. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ал жигитке "Бери келчи" деди. Ал жигит пайгамбарыбызга жакын келгенде ага кайрылып, "Кел, жаныма олтурчу" деп айтты. Ал жигит олтурду. Ошондо Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ал жигитке "Сен ушул нерсени, бузукулукту, зынаны өз энеңе, апаңа каалайт белең" деди. Ал жигит "Жок, Аллахка ант болсун, кантип эле каалайын? Аллах мени сиз үчүн курман кылсын" деп жооп берди. Ошондо пайгамбарыбыз айтты: "Адамдардан да эч кимиси мындайды өз энесине каалабайт. Ушул нерсени, зына ойноштукту сен кызыңа каалайт белең" деп сурады. Ал жигит "Жок, Аллахка ант болсун, кантип эле каалайын, о Аллахтын элчиси? Аллах мени сиз үчүн курман кылсын" деп айтты. Пайгамбарыбыз "Адамдардан да эч кимиси мындайды өз кызына каалабайт да. Ушул нерсени, зынаны сен эжеңе каалайт белең" деп сурады. Ал жигит "Жок, Аллахка ант болсун, кантип эле каалайын? Аллах мени сиз үчүн курман кылсын" деп айтты. Пайгамбарыбыз "Адамдардан да эч кимиси мындайды өз эжесине каалабайт. Ушул нерсени атаңдын эже карындаштарына, абижелериңе каалайт белең" деп сурады. Ал жигит "Жок, Аллахка ант болсун, кантип эле каалайын" деди. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам "Адамдардан да эч кимиси мындайды бузукулукту өз эжелерине каалабайт. Сен ушул зынаны сен тайжелериңе каалайт белең" деп сурады. Ал жигит "Жок, Аллахка ант болсун, кантип эле каалайын? Аллах мени сиз үчүн курман кылсын" деп айтты. Пайгамбарыбыз айтты: "Адамдардан да эч кимиси мындайды өз тайжелерине каалабайт" деп ал жигиттин көкүрөгүнө колун коюп, "О Аллах, мунун күнөөсүн кечир, жүрөгүн тазарт жана абийирин таза сакта" деп дуа кылды. Мына ошондон баштап ал жигит таптакыр зына бузукулукка, ойноштукка такыр көңүл бурбай калды. Муснад Ахмад. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.